Мага үйүнү жаккан да негизи. Мага анын пикири ал кезде жаккан эмес да. Салма Садыкованын кызы деп кийин айтты да. Бул Чубак Сатаевдин уулу экен. Мен үчүн үй бүлө биринчи орунда деп айтчу да ар дайым. Адамгерчиликтүүлүгү менен мага көбүрөөк жакты десем болот. Ошондо сагынычтар да көп болду да бизде. Сен эмне кылып коюп турсуң там үй бүлөңө деген сыяктуу сөздөрдү айтат го. Ошондо адам мындай бир катуу тийди да мага. Ошол машинаны анда сиз алып келип бересиз деген сыяктуу айттым да мен. Очокту өчүрбөгөнгө эки адам тең аракет кылыш керек да. Үй бүлө капкалуу шаар деп айтылат. Пайдубалы бекем бүлө эки адамдын ортосундагы чоң сүйүүдөн жаралат. Махабат баяны берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында да адаттагыдай белгилүү жубайлардын сезимдерине баш багып, өткөн күндөрүн эске салабыз. Керемет сүрөт бул. Эң баягы сүрөттөрүбүздүн арасынан эң жакшы сүрөт болду деп ойлойм. Себеп дегенде былтыр 9 жыл болгон үйлөнгөнүбүзгө. Ошондо күз айларында түшкөнбүз. Абдан кызыктуу болгон бул сүрөткө түшүүдө өзүнчө. Эртелен кечке балдарды кийинтип, 3 баланы кийинтип, өзүбүз кийингиче кеч кирип кеткен да. Түшө фотографта кечке алда жумуштар болуп, Адилет Бектуров. Укмуш кечке убарачылык болуп, анан Кудайга шүгүр, Адилет келип тартып жакшы кадрлар чыгып калды. Сонун болгон. Өзүбүз кичине баягы күмөн санаганбыз, кандай кадрлар чыгат болду экен да анан. Ушу ботанический саддын ичинен тартылганбыз. Анан Сүйүү май деген дуэтке дагы ушул ыр менен коюлган, Ушул сүрөт менен. бүт сайттарга ушул ыр менен, ушу сүрөт менен таратылган да. Белгилүү ырчы мырза Кубаныч Сатаев жана жубайы Кундуз Абашева кол кармашып турмуш жолуна биргеликте сапар алганына быйыл 10 жыл болот. Бул убакыт аралыгында түгөйлөр жашоонун жакшы күндөрүн бирге өткөрүп, өйдө ылдыйын бирге көтөрүп келет. Анда эмесе жарашыктуу жуптардын алгачкы таанышуусу, мамилелердин уланышы, бала жытын искеген мезгил. Айтор үй бүлө деген мамлекеттин жаралуу тарыхы тууралуу кеп кылабыз. 2006 жылы ушу жай айынын башы болчу. Ушу Бишкек шаарынын кафелеринин биринен таанышканбыз, чайханадан тагыраак айтканда. Ошондо көрдүм. Алар ал жерде бир нече ошо таланттуу балдар иштешет экен, жандуу урдашып. Анан биз радио теленин кызматкерлери тамактанганы баргандан албетте аларга көңүл буруп, ырларын угуп, таанышып, баягы чыгармачыл адамдарга өзгөчө мамиле жасаганга аракет кылабыз да, өзүбүз журналист болгондон кийин. Ошондон уламбы бизге баягы сүйлөшүп, мындай вот эле общение жакшы болуп кетти да. Баягы сүйлөшүү жакшы болуп кетти. Анан ушу коллективиндегилерди айтып калышты да. Ушу Салма Садыкованын кызы болот деп. Мага чейин ошол коллегалардын бирөөсү таанышкан окшойт. Ошо коллегам айтып калды, бул Чубак Сатаевдин уулу экен деп. Баягы улуу таланттын уулу катары эле, баласы бар турбайбы деп таң калып, мындай көңүл бөлүп калдым. Анан анча деле окшош эместей сезилди мага. Албетте ошондой атактуу адамдын уулу болгондон кийин баарыбыз жакшы мамиле кылып аттык, суроолорду берип дегендей. Мага үйүнү жаккан да негизи. Үйүнү жакшы да анан. Мындай сүйлөө манерасы жакты. Баягы эмеси жакты, мындай каратор кыздар жакшы көрөм да мен. Вкусум да болуп калды да, мындай бир караганда ошондой бир нерселер болду. Ар бир адамдын өзүнүн вкусу болот да. Ушу бир көргөндө эле негизи жактыруу болгон да. Ал кезге чейин ошо улуу таланттын үй бүлөсү тууралуу, бала чакасы тууралуу ойлонбоптурмун такыр. Негизи эле ырларын билчүм, чыгармачылыгын сыйлачүм. Бирок анын үй бүлөсү тууралуу эмнегедир оюма келбептир да. Өзүм деле көргөм. Бир жолу ошол Кокустан анда апам менен тамак жеп отурганда, биз кафеден ал киши да бирөөлөр менен тамактанаттыр. Анан жакшы жылмайып учурашып, бизди тамакка келиңиздер деп чакырды. Анан ал бир конок менен отургандыктан биз барган жок болушубуз керек деп ойлойм да. Анда мен кичинекей болчумун мектепте окуп жүргөндө. Жок, рахмат деле мамам сылык баягы жок деп койду. Бирок эсимде калган, аябай жылмайып, шайыр адам экени. Аз эле сүйлөсө дагы ошол бир эле баягы көз караштан түшүнүктүү болгон да, ушунчалык өзгөчө адам экени. Эми кыргызда билесиздер, баягы жердечилик деген да бар да. Таластык экенбиз деп. Анын үстүнө баягы
атамды эми баары эле таанышат, анан чоң экен, баласы экенсиңер деп дагы көп баягы өзгөчө мамиле кылып, эми ал киши таланттуу киши эле деп колдош керек деп мындай көп колдоп жүрдү да. Моралына дагы, раскрут жагынан дагы ошо радиодон ырларын кетирип. Ушу чыгармачылык байланышта болуп жүрдүк. Жакшы. Эмнегедир биринчи көз караштан эле мага өтө ойлуу адам сезилди Кубаныч. Ушинтип ойлоп койдум да, билбейм эмнеге. Жакшы адам экени сезилди. Көп сүйлөшпөсөк деле мындай адамдын аурасы, энергетикасы билинип турат го. Токтоо мүнөз, ойлуу, өтө олуттуу адам экенин байкадым. Ошо менен биздин мамиле уланды. Ошо Кудайга ыраазымын ушундай жакшы адамга жолуктурганына. Эки улуу инсандын уул кызын алгач чыгармачылык жол байланыштырган. Бирок ал учурда мамилелери башка нукта уланып, чоң турмуш жолуна бел байлайбыз деп эч ойлошкон эмес. Ошо дос катары мамиледе бололу деген сыяктуу түшүндүрүп айтты. Мен да ойлонуп көрүп, көпкө чейин ойлондум, анан эмнегедир туура көрдүм. Бирок мен турмуш курам деп алгач албетте ойлогон жокмун. Бир 2 жылдай сүйлөшүп жүрдүк биз. Кундузда башында баягы мындай кандай десем, баягы бул деле көп ойлонбосо керек ал жагынчы. Мен сунуш киргиздим албетте, мен айтып башында баягы макул болбой жүрдү. Себеп дегенде себептер бар болчу да. Себеби ал кезде такыр менин планымда турмуш куруу тууралуу оюм жок болчу. Аны айткам мен. Мындай спорить этип, оюңа каршы чыгып, же болбосо аны кечке талкуулап, сөздү улап, кечке тажатпайт да Кубанычтын өзгөчөлүгү. Балким ошон үчүн экөөбүз мындай оңоюраак тил табыштык болуш керек да. Болбой эле мен баягы наставить этип, мажбурлап туруп алдым да. Биз үйлөнөлү. Ортодон дагы бир гастролдо мен көп жүрүп калдым ошол моментте. Ошондо сагынычтар да көп болду да бизде. Анткени адам жанында жүрсөң көп билинбейт, анан алыс кеткенде сагынычтар көп болот. Телефондон сүйлөшүп жүрдүк. Кубанычтын өзгөчөлүгү өжөр экен да. Мисалы, ошонусу менен мени аябай таң калтырган. Өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөштү десек болот да. Көп сөз айткан жок, жасалма эч нерселер жасаган жок, аябай ашыкча бир нерселерди кылган жок, бирок ошол кыска нуска сөз менен болсо да ошол көп убакыт күтүп, өзүнүн сабырдуулугу менен ошол өзүнүн баягы мамилесин түшүндүрө алды. Биздин жашыбызда бир аз айырма бар да, анан ошого дагы Кундуз бир аз чочулап жүрдү да. Анан эми сүйүү деген жашка карабайт экенде, эч андай нерсе жок бизде. Мен айттым, мен ушундай максат койдум, ошо максатыма жетишим керек. Сүйүү кары жашка карабайт деп айтылат. Ортодогу жаш айырмачылыктары тууралуу коомчулук ар кандай кабыл алса да, бул түгөйлөргө тоскоол боло алган эмес. Бизде Кыргызда бул менталитетте бар да. Сөзсүз эле өзүнөн кичүү алыш керек деген нерсе бар да. Бирок практикада көрүп атабыз. Өзүнөн өтө кичүү алгандар деле ажырашып кетип атат. Окумуштуудай пышный свадьба кылып, миллион акчаны чачып үйлөнгөндөр эртеси эле до свидания болуп эки жакка кетип калып атпайбы? Биз мамиле куруп сүйлөшүп баштаганда биздин досторубуз эч ким билбечү. Себеби мен ойлонуп көрүп макул болгондон кийин аны туура көргөн жокмун. Себеби чындыгында эле балким каршы болгондор чыгат, же болбосо башка көз караштагылар сөз пайда болмок. Ошон үчүн эч кимди аралаштырууну каалаган жокмун. Кубаныч деле туура көрдү. Кундуздун да өзүнүн жакшы сөзү болчу, ушу мен үчүн баягы карьера биринчи орунда эмес, мен үчүн үй бүлө биринчи орунда деп айтчу да ар дайым. Эми сүйлөшүп калабыз да. Ошол сөз да мага жаккан да. Аял кишинин эң жакшы баягы сөзү ошол сөз болот да эркек адам үчүн. Көп эле аялдарды азыр көрүп атабыз. Шоу бизнесте деле карьераны биринчи орунга коюп, аягы не болуп атат, үй бүлөлөр ажырашып кетип атышат. Карьерадан ийгиликке жетип атат, бирок үй бүлөсү жок калып атат да. Баягы толук кандуу үй бүлө эмес да көп эле. Ошон үчүн дагы ошо ойлойм. Аял киши үй бүлөнү очогу деп коет го. Аял кишинин ниети жакшы болсо, мен үчүн биринчи орунда үй бүлө деп турса, бул чоң баягы
үй бүлөнүн түптөлүшүнө чоң бир фундамент болот деп ойлойм да. Аял заты күчтүү эркектин жанында алсыз болууну каалайт. Ашык болуп жүргөн жигиттин камкордугун сезгенден кийин кундуз айым жибий баштаганын айтат. Аял кишиге опора болуш керек да, эң башкысы. Внимание керек, көңүл буруп жүрдүм, көбүрөөк чогуу болуп жүрдүк. Анан бир күн айтып калды, ушул подружкасын жолдош экөө урушуп кеткен. Эми грубо сүйлөп койгон го, анан кийин айтып калды, ушундай грубо сүйлөдү мага депчи. Кундуз түшүнбөйт, себеби ал үй бүлөсү жок деген сөздү угуп калдым да мен. Анан мага аябай катуу тийди. Ошо менен я расстроилась, короче. Аябай мага түшүп калды. Мен макул, ошол пикир өзүндө калсын, андай болсо сен келбей эле кой деп койдум да курбума. Бирок мен аны чакырган эмесмин, ал өзү мага айылдан келдим, сага жемиш алып келдим деп чалган. Аны үйүн тыштап, үй бүлөсүн таштап мага кетип калганы жолдошуна жакпай калса керек. Азыр эми мен үй бүлөлүмүн, аны туура эле түшүнөм да. Бирок экөө урушуп кетишкен да. Ошол алмалардын айынан да мындай караганда күлкүлүү. Бирок мага аябай катуу тийген. Анан эмне үчүн үй бүлөсү жок болсо же ажырашкан болсо, аны түшүнбөйсүң да. Жөн эле үйгө келип калса түшүнөсүң да, туурабы? Анан кундузга берейин, ал кызганчак экен да жолдошу. Кундузга берейин, ал чындап эле ошонун үйүндө экенимди түшүндүрүп берсин дегиче жанагынча сөздүн баарын сүйлөп салды, мага угулуп калды. Ошо менен маанайым түзүп калды, андан баягы убактылуу мамилени үзгөнгө туура келди алар менен. Ошол окуяны эле айтып бердим болгону. Мен айттым, телефонун бер, барайын, сүйлөшөйүн. Биз мага ошондой бир разы болду да, баягы заступаться этип, мен үчүн баягы эметтиң депчи. Мага азыр телефону бер, жолсо мен барып, баягы аны менен сүйлөшүүгө даярмын деди да, чечкиндүү турду. Эгер керек болсо мен ошо разборкага барам деген сыяктуучу. Анан жок, анын кереги жок дедим мен. Бирок ошол чечкиндүү турда сенин жигитиң бар экен, же болбосо менин өмүрлүк жарым бар деп айтпайсың деп аягында ошондой сөздөрдү да кошту. Мен барып аны менен сүйлөшмөкмүн, же болбосо мен сени коргомокмун депчи. Ошол сөздөн дагы көбүрөөк анын чечкиндүүлүгүн байкадым. Мына ошентип сүйүктүүсүнүн ишенимине кирген соң Кубаныч мырза толкундоолор менен үйлөнүү сунушун киргизген. Өзгөчө эмоцияларга толгон бул күндү түгөйлөр бири кубанып, бири көзүнө жаш алып айтып беришти. Бир күн айтып калды, мен Россияга сунуштар болуп атат, жумуш чыгып атат, ушака кетсемби деп атам деп. Ошондо адан мындай бир катуу тийди да мага. Анан айттым, телефонун кой, кетпе дедим, сен кетпе. Гастроль бүтүп барайын, сүйлөшөбүз деп мен алып калгам да. Жок, мен макул болбойм деп жүргөн учурда дагы ошол баягы өзүм эмне үчүн болбойт, экөөбүз үйлөнсөк эмне үчүн болбойт, ошол тууралуу талкуулар болгондо мен эми ар кайсы аял катары ар кайсы ойлорду айта бересиң да, бул мындай дейт, же тигилер тигиндей дейт деп, же болбосо бактылуу болбошубуз мүмкүн деген сыяктуу, же мен боло албайм го деген сыяктуу бир нерселерди баягы күмөн санап айткан учурда мага жакканы Кубаныч айтчу. Айтты бир эки жолу. Мына мен сени бактылуу кыла алам депчи. Ал сен мага турмушка чыгаасыңбы, макулсуңбу деген суроону бергенди жок да. Ошол өзүнүн баягы мен таң калганым, келечектеги биздин жашоону баягы көрөгөчтүк менен, ишенимдүүлүк менен айта алды да. Сени мен бактылуу кылам деп койду да. Анан ал бир эле сүйлөм, бирок ошонун ичинде көп нерсе бар болчу. Ошондон кийин, ошондой сөздөрдөн кийин мен ишене баштадым да. Тахир деген дос балам бар. Ошол келинчегин алып, анан мен Кундузду алып кафеге барганбыз. Биринчи жолу чалып ошол кафеге чакырганда мен жок дедим. Анан макул болгонсуп калып калган, кайра эле чалды, мен бара албайм дедим. Анан тажатып жиберди да чындыгында ошол күнү эмнегедир. Анан мен айттым, мен сага чалба дебедим беле. Болду, чалба да депчи. Сен жок, жолугушубуз керек, сүйлөшүбүз керек, сөздөр бар дей берди. Сөз жок, болду, бүттү, мен сага жок дебедим беле деп аябай кесе айттым да. Андан кийин деле чала берди, анан кийин мен буга барып түшүндүрүш керек экен деген чечимге келдим да. Барып түшүндүрүп, биротуло болду, бүттү, болбойт деп кесе айтыш керек экен, көрсө буга чейин мындай эмес эле деп аны таң калып, коноктон кичине эртерээк чыктым. Мен оюм боюнча барып жолугуп эле пикиримди айтып эле кетип калмакмын да, өзүм оюмду айтып эле. Анан ал аябай даярданса керек.
Мен барып айттым, бирок ал негедир мурдагыдай мамиле кылбай эле, ишенимдүү турду эле монтип алып кирип кетип калды. Ошол учурда ошо кечке мал болгон үчүнбү, мен аябай өзүмдү ыңгайсыз сездим. Элдин баары бизди карап аткандай сезилди да. Кирип баратканда жанагы охраналар турат да маркеттин астында. Алардан бери карап калды. Ошон үчүн мен алардын көзүнчө катуу сүйлөп кагылган жокмун да. Макул деп. Менин досум күтүп атат келинчегим менен деп эле ошентип эле. Анан экинчи кабатка чыкканда дагы айттым. Болбойт деп эдим беле. Болду бүттү, сөз бүттү деп аябай катуу мындай жаман мамиле керек болсо кагып мындай айттым да. Десем, ушунчалык маанайы жакшы экен билбейм. Анан о сеники туура деген сыяктуу кылып эле алып барып салды да. Анан алардын барып тааныштырды, таанышып алгыла, мен сүйлөшкөн кызым болот деп мен дагы ыңгайсыз абалда калдым. Ошол жерден баягы намекать этип баштадым да, айтыпчы. Эми баягы мындай өзүнө түз айткан негизи кыйын го адамдын. Черес айткан жакшы да, бирөө аркылуу. Анан Тахирге тамашалап айтып баштадым тиги досумачы. Буюрса аяшың болот. Кундуз жакында үйлөнөбүз тиги деп сен көз чакчай элебиз түшүнбөй калды анан. Себеби дегенде мен башка ой менен барсам эле мен сүйлөшкөн кызым деп тааныштырып салды. Мен андай эмес да деп аябай мындай жиним келип айттым да. Десем тиги дос болсо, саламатсызбыз, менин таанышканыңызга кубанычтамын. Биз сиз тууралуу маалыматыбыз бар. Баягы маанайыңыз чөкпөсүн деген сыяктуу мындай жакшы сүйлөштү да досу. Анан мейличи анда анан калган сүйлөшүп алабыз дегенде эми алардын көзүнчө дасторкондо болбойт болчу да. Ошо менен алар менен тааныштык, жакшы сүйлөштүк. Алар кетти. Мен бирок болбой эле бунун сөзүнө көңүл бурбагыла деп аттым. Сөз арасында ошол тема козголуп калганда. Бирок ал досуна уже планын баарын айтып коюптур да. Мен үйлөнөм, мындай кылышым керек, андай кылышым керек деп. Анан бир убакта эсимде, эгер силер үйлөнсөңөр кандай машинага отургуңар келет деп суроо берди да ал досучу, Тахир деген жигит. Мен эмне дээримди билбей эле, мен эми болду, сүйлөшпөйбүз деген сөздү айтсам дагы баягы шагы сыгып калбасын деп анан ошол машинаны да сиз алып келип бересиз деген сыяктуу айттым да, мен да тамаша иретиндечи. Отурушубуз бүттү да. Чыксак жаган жаптыр. Анан Горький Советскийден наркы Акунбаевага чейин басты окшойт. Мындай жөө баскым келди, мен айттым кундуз жөө азал деп. Ушундай жайдын күнү сонун аба ырайы жылуу, сонун жаан жаап атат, тыбырапчы, себелеп атат да. Ошондо жаанда билгискем да сүйүүмдү. Мен үйлөнөм, сени жакшы көрөм деп ошондо жок дебе деп ошон колдун ошо жаанда сурагам да. Жаан жаап атат, жайдын күнү сонун бир аба ырайы да сонун болуп турган да. Ошондо жолдо баратып, ошентип сүйлөшүп, зонтик кармап алып ошондой болгон да, романтический болгон да биздин баягы сунуш бирибизге айтуучу. Жамгыр жаап, мен биринчи жолу жашоомдо үшүп аябай. Мен өзүм үшүкчөн адаммын, мен жакшы көрбөйм жамгырда карда басканды. Таң калыштуусу кубаныч, баягы кыш мезгилин жакшы көрөт экен, ошондо угуп аябай таң калгам. Сенин сүйүктүү мезгилиң кайсы дегенде мен күз дегем, ал болсо кыш деген. Бул жашоодо кышты сүйгөн адамдар бар турбайбы деп анан жамгыр жаап атат, кетели дегенге болбой, ошондо жамгырда бир саат бастык болуш керек, 1,5 саат тоңуп калганбыз аябай. Албетте толкундоолор болгон, толкундоолор болуп, көзүнө бир аз жаш алып анан макулдугун берген да. Ошентип жаанда басып бир топ суу болгончо басканбыз да, суу болуп калганбыз. Ошо эстен кетпейт да. Өзүнүн баягы тагдырын айтып берген, өзүнүн балалыгын, эмнелер менен кыйналган бул жашоодо, келечекте жашоосу кандай болуусун каалайт, бүт баарын ошондо айтып жетишкен да. Анан ушунчалык жашоого олуттуу караган адам экенин ошол күнү көзүм жеткен. Көбүрөөк атасы тууралуу айтып берген. Ошол балалык чакта кантип сагынган, кантип сарсан болгон, бүт баарын айтып берген да. Ошондо ишенимдүү түрдө ал күнү да айткан. Мен баары бир үйлөнөм, мага сенин пикириң кереги жок болду деген. Эмнеге дегенде, сени укканда баары маанисиз экен, баягы эч кандай пайда жок деген. Сен ар бир жолу эле жок дей берет экенсиң. Болду, мен үйлөнөм, сени бактылуу кылам, биз экөөбүз үйлөнөбүз, 1 айдан кийин болду бүттү деп койгом. Мейли анда азырынча ушундай болуп турсун деп койгом. Бирок күрөштү өзүнүн сүйүүсү үчүн. Аябай баягы ошондо байкагам да, ага чейин эле байкагам, бирок кубаныч ушул жашоодо эң жакшы көргөн адамы атасы да.
Анткени ушунчалык сагынганын күтүп десем. Пейил абдан келген да. Пейил мен мындай салыштырып коем, ошо атамдыкына окшош да. Кайнатасынын пейилине окшош эмес пейилчи. Атам да өтө мындай айкөл киши болчу да. Колунда саатын чечип бере коюп, же костюм чечип бере коюп бирөөгө өтө мындай щедрый киши болчу да. Ошондой нерселер бар да кунуста. Ошого ошо пейилине жараша да Кудай көп нерсени берип атат деп ойлойм да. Жыйынтыктуу абдан. Ошо кандай график түзсө ошо менен иштейт. Бардыгына кээде көп жумушту мойнуна алып алып жетишпей калат го деп корком, бирок жетишет. Өжөр дегенде мындай грубый формада эмес да. Мындай байкатпайт. Мүнөзү жумшак да, айкөл адам. Антип ошол өжөрлүгүнө турат деп деле ойлобошуң мүмкүн, бирок ал жумуш менен далилдеп коет да. Ошондон кийин сен уже эчтеке дей албай каласың да. Кайра бир нерсени айтып спорт этпейт. Бул жумуш жүзүндө көрсөткөн жакшы көргөн адам да. Ошол менен көп нерсени жеңип кетет да. Бирөөдүн көңүлүн кыя албайм да. Кундуз тескерисинче баягы принциптерин жакшы билет да өзүнүн. Могу болот, могу болбойт деп ушундай бир нерселер бар да. Ошол жагынан бири бирибизди баягы толуктап турабыз. Ошо биздин сөздө эмнени байкадым мен, Кубаныч ушунчалык өзүнүн атасын жакшы көрөт. Кичинекейинде калса дагы өзүнүн атасына мындай татыктуу бала экенин түшүндүм да. Анан үйлөнгөндөн кийин да таң калганым, ушунчалык ар бир күнү атасынын ырын укчу да. Мисалы сырттагы адам мисалы тажап кетиши мүмкүн да. Мен таң калганым ушунчалык мындай атасына болгон чексиз сүйүү, урмат, сый да. Мисалы кээде обидно да, кээ бир адамдар. Сен эмне кылып коюп турсуң там, үй бүлөңө деген сыяктуу сөздөрдү айтат го. Мен даже андай адам эмесмин да. Көп адамдар байкайм. Өзүн 100% берди десем болот да атасыначы. Чтоб өзүнүн атасына аты өспөчүсүн деп. Көп иштеди. Ошол эмесине жараша мен ойлойм көп максатына жетти да. Биринчи жолу айтуу бизге абдан оор болгон, кыйын болгон. Кантип айтсам деп көпкө чейин даярданып, бирок айта алган эмесмин. Үй бүлө менен да баягы тааныштыруу процесс бар да, чоң нерсе го ал да. Анан кайненем менен да апам деп айтам. Азыр эми биз баягы үй бүлө болуп калдык. Апа деп айтам. Ошо апабыз менен тааныштык. Бир күнү ошол дал келүү болуп калды. Экөө бир иш чарада иштеп калды да. Ошо бир жерге чогуу барып калдык. Мен апам менен барып калдым. Кубаныч өзүнчө барып калыптыр. Анан эмнегедир билбейм, оюна туура келдиби, ага чейин деле көрүп жүрчү, бирок маани берчү эмес болуш керек. Мени карап туруп, бул баланын келинчеги барбы деген суроо берди да. Мага да аябай күтүүсүз болду. Бирок эмнеге андай оюна келди азыр деле билбейм. Келинчеги жок деп жооп бердим. Жакшы бала экен, аябай олуттуу бала экен, серьезный, жакшы ырдайт экен, мүнөзү жакшы бала окшойт деп койду. Анан мен кичине сүйүнүп калдым, мындай эмнегедир мындай сыртынан болсо деле байкаптыр деп. Анан ошондой сөздөрдү айткандан кийин анан мага айтып түшүндүрүүгө оңой болду да. Ошондо таанышып, мындай жакындап калганбыз да апабыз менен. Чогуу мен да ырдадым, ал киши да ырдады. Ушундай чок ставтын уулу экен, ушу иштешип атабыз деп кундузбай айтып калды. Ошону таанышып жакындап калганбыз да. Ошол күнү сурагандан кийин анан мен айттым. Сүйлөшкөн кыз мен болом. Ошо биз сүйлөшүп жүрөбүз деп эле анан башка суроо берген жок. Өзү ойлонгон бойдон калды. Кийин баралы деди. Кубаныч айттым дегенден эле барып айтты. Мен үйлөнөм. Ушундай деп анан мен силерге эч нерсе дей албайм, силер кичинекей балдар эмессиңер да деди. Бул өтө алдыда деген силерди олуттуу жашоо күтүп атат. Өзүңөрдүн келечегиңерди өзүңөр гана курасыңар, эч ким эмес. Эгер ошого даяр болсоңор, анда өзүңөр билгиле деди. Бирок мен 100% ишене албайм деген сыяктуу мындай, бирок маданияттуу түрдө сылык эле айтты.
эгер өзүңөргө ишенсеңер анда үйлөнө бергиле, баардык нерсе сенин колуңда балам деп койду да. Кундуз айтат, айтсам таң калды дейт бир чет. Ырчы жигит болсо кандай болуп калат деп. Эми ойлогон го бөлөк эле сферадагы адам. Мен деле мисалы негизи ырчы адамдар жада калса ошо балдардын ырчы болгонун деле каалабайт да эмнегедир. Мен деле атам айтчу, сен ырдап ойлогой. Сен аскер адам бол дешүнчү да. Ансыңарындай ырчы күйөө баланы деле баары сүйө бербейт да негизи. Мүмкүн ойлосо керек апабыз деле. Эми бөлөк эле бизнесмен же болбосо башка сферадагы адамга турмушка чыкса жакшы болмок деп ичинен ойлосо керек деп ойлойм да. Кийин атайын таанышууга даярданып барды. Мага жаккан ошондо да мен барып таанышам. Анан кийин өзүмдүн баягы оюмду айтышым керек деди. Таанышканда эми ал киши баягы кыракы киши да. Эчтеке деп мындай жаман айткан жок, эчтеке деген жок. Жактырып эле эми өзүңөр чечесиңер балдардын деп жакшы батасын берип жакшы сөзүн айтты. Ошо менен сүйүнүп баягы кичине кубат алып калдык. Максаты бийик алдатпайт деп бекер айтылбаган. Өзүнүн өжөр мүнөзү менен Кубаныч мырза койгон максаттарына жеткен. Ошентип 2008-жылы 7 октябрда айылына барып, апасынан бата алып, ак жоолук салдырып, үй бүлөнүн пайдубалын түптөй баштаган. Биз ушу күз айларында үйлөнгөнбүз. Эми күз айлары токчулук, бир мындай той тамаша бир нерсе өткөргөнгө жакшы го. Өтө да ысык эмес, суук да эмес, мындай жакшы да. Ошон үчүн күз айларына пландап бул жактан кеткенбиз, достор болуп, бир 3 машина болуп кеткенбиз. Жолмо-жол токтоп, сүрөткө түшүп, жолдон тамактанып, кымыз ичип, ушундай жакшы моменттер болгон да. Жолдон да жана Бекболсун деген досубуз балык кармап алган, ошо өтмөк Сусамырдан, дарыядан балык кармап балык кармап. Таң калганбыз да, судан барып эле колун жүймдөп барып кармап алган, бизге карматып сүрөткө түшүргөн да. Балык деген бул аябай жакшы белги. Көрсө түшүңдө көрсө деле, өңүңдө көрсөң деле жакшы деп коет го. Анан бул баланын белгиси силер көп балалуу болот экенсиңер деп айткан, ошо Бекболсун. Ошол азыр эстеп күлүп калат. Көп келип турат бизге, анан ошо балдарды көргөн сайын ошо балыкты эстей берет да. Анан бирок ал балыкты кармап биз өлтүрбөйлү, андан көрө сууга алгыза берели деп өзү сунуш кылып, анан ооба турайт, анан кайра сууга кое бергенбиз да. Нече баягы бир жомоктогудай болуп калган да ошол окуячы. Сүрөттө бар бирок ал балык. Таласка барып, ошо айылдан эле үйлөнгөнбүз, өзүбүздүн айылдан кыргызча эле баягы. Туугандар чакырып, достор чакырып, ушул жерин никебиз кыйып, элге окшоп, кээ бирлерге окшоп свадьба кылып деле андай чоң нерсе кылган жокпуз. Бирок бир чети жакшы болуптур. Анткени андан бир 2 жыл өтпөй эле өзүбүз той бердик да. Бири 3 жыл өткөндөн кийин бири-бирин тааныбай туруп деле свадьба бергенде бир чети мындай пландалбаган нерсе болуп кетет экен да. Биз үйлөнгөндөн кийин пландап, бир максат коюп, анан кийин той кылдык, чоң той балдарыбызга. Ошондо сплочённый жакшы болду да, ирети менен болуп той жакшы болду да. 2 бала Айшакка сүннөт той, Санатка бешик той. Бешик той болуп калды. Ошондо жаңы Санат. Бактылуу бүлө бүгүн 3 уулду тарбиялап, талпынган жигиттерди эрезеге жеткирем деп болгон күч аракеттерин жумшашууда. Ал эми алгачкы балалуу болгон учуру өзүнчө бир кызык. Ошо Алишах кыш айларында төрөлүп калды. 11 январь, 10 январь Замир Арыкбаев досубуздун тоюна барганбыз. Балдарына той берген, кыздарына. Ал убакта кыздар бар болчу. Анан тойго катыштык, эртеси эле. Түштө колго башталып, түш болуп, докторго алып барды. Базарга кирип балама керек алдык. нерселерин алды. Анан ошол андан кийин барып күндүзү 5:45 төрөлдү да, ошо аябай кыйналып төрөлдүм. Ошол тиги базардагы сатуучу да мени эстеп калыптыр да, кийин кайра чоңоюп калганда көтөрүп барып кийинип алганда баягы ушул бала турбайбы дегенде мен таң калгам да, сиз мени эстеп калдыңыз билесем, ооба дейт да. Ошо Алишах аябай бизди күттүрүп төрөлгөн. Ошол эсимде, ал төрөлгөндө ошо атын атайын мамам өзү тандап,
китептен баягы арабча ысым Жакшыркай ысым экен, элде жок деп ушу Алишах деп атаган. O kalayıkçı, süyüncü, süyüncü, düğünüge adam geldi. Биз гана эмес, коомчулукта аябай көп сүйүнгөн адамдар болгон эсимде. Азыр ошол СМСтердин өчүп калганына өкүнөм. Мага ошол күнү телефонума ошол ооруканада жатканда, төрөтүндө жатканда аябай көп СМСтер келген. Мен тааныганда, тааныбагандардагы адамдардан, журналисттерден аябай сонун пикирлер келген да. Себеби ал 11 январда төрөлгөн. Атам туулган күнү 12 январь Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү экен. Анан эсимде Мирлан Самыкожодон СМС келген, акын журналисттен. Ушундай улуу инсандардын туулган күнүнө жакын төрөлгөн улуу баладан сөзсүз түрдө чоң чыгармачыл адам чыгат деп ишенебиз деген сыяктуу сонун кооз жазып жөнөткөн экен да. Акында. Ооба, андан башка да көп адамдардан келген. Анан өзү дагы жолдуу бала болуш керек. Сүйүнүп ага көп көрүндүк бергендер көп болгон кийин. Белек бергендер көп, кой бергендер болгондо өзүчө бир эмнегедир аны көргөндө сүйүнүп кетишип анан. Өзү аябай жылдыздуу болчу. Көздөрү төптөрү, кирпиктери аябай узун, башкача болчу да. Böyle баягы кызбы деп эле ушинтип деп анан. Бул кыз Кара болуп, кирпиктери узун болчу да эле. Бул эмне арабпы деп келер. Анан белек берип жүрүштү да, чыдабай. Өзү дагы кичинекейинде эле шустрый болчу, азыр да ошондой. Ошо буюрса чыгармачыл адам болот деп ойлойбуз. Төрөлгөндө абдан сүйүнгөнбүз баарыбыз, кубанып. Биринчи бала адам баягы эмоциялар башкача болот экен да. Эми кийин деле балалуу болдук. Андан кийин 2 жолу бала болдук, бирок ошо биринчи балалуу болгондой болгон жок да, баары бир баягы эмоциялар бир өтө күчтүү болот экен да. Ал 5:45-те төрөлдү, частный больницада жаткам, анан бирок да кечки маал ошол кыйналып коридорго чыксам, түнкү 11:30 болсо керек. Булар дагы деле кетпей, эшикте досторубуз 3-4 машинаны токтотуп, музыка коюп, эшиктерди ачып алып, бийлешип, ушунча көп нерселерди алып келип алып жеп, байрамды атышыптыр да. Анан мен айткам, зантип, кетпесиңер, биякта ызы чуу болупсу, элдер балким нерсе дейт, уят деп, анан булар кайра кетели деп анан өздөрүнө билинбептир да. Мен деле ага чейин байкап калыптырмын. Чогулуп алышкан кайра кафеге кеткен да. Үчөөнүн албетте үчөө үч башка, өтө окшошпойт бири-бирине, мүнөздөрү дары башка. Бирок кичине Алишах менен Айкөлдүн бир аз окшоштуктары бар мүнөзүндө. Бат кыймылдап, бир нерсени батка алып, баягы кичине өжөрлүк көп беттиктери бар. Айтканынан кайтпаган, анан коркунуч таптакыр жок, тартынбайт. Бир жака барганда чоң сахнабы же тойбу айырмасы жок да, алар оңой эле кирип кетип, аралашып кетип, сүйлөшүп кетип, же ырдап бийлеп кетип ушундай. Санат айырмасы бар, өтө токтоо. Көп сүйлөбөйт. Сүрөтчү, күндө сүрөт тартат, таң калыштуусу өзү ошол багытта эле кетсе деп элестетем мен дагы. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Чыгармачыл жуптардын жаштарга болгон каалоо тилегин угалы. Бир үй бүлө бул өзүнчө мамлекет деп коюшат го, ансыңарындай ушул үй бүлөдөн башталат көп нерсе. Ошон үчүн бактылуу үй бүлөлөр биздин Кыргызстаныбызда көп болсун, элибизде тынччылык болсун. Жаштарга эмне кеңешимди айтам? Үй бүлө бекем болуш үчүн мен ойлойм, биринчи кезекте адамдардын бир гана бири-бирине болгон сүйүүсү, сезими, эмоциясы эмес, ал болуш керек, бирок мүнөздөрү дагы дал келиш керек. Андан кийин урмат-сый болуш керек ортодо, сөзсүз түрдө. Үйдө мырзанын өзүнүн орду бар, аял кишинин өзүнүн орду бар. Ар ким өзүнүн ролун, образын жакшы аткарса, анда ошол үй бүлө бекем болот да. Албетте биздин менталитетте биринчи кезекте эркек кишинин орду жогору, эркек кишинин пири улук деп коет го. Ошон үчүн аялдар сөзсүз жолдошун жогору даражада көрүш керек да. Анын айткан сөзү закон болуш керек. Биринчи чечимди мырза чыгарыш керек. Эгерде үйдө ошол мырза күчтүү болсо, ал үй бүлө бекем болот деп ойлойм да. Ынтымак болуш керек. Ошо урмат-сый болсо, ошол үй бүлө баягы келечеги жакшы болот.
Бул түгөлөрдүн бүгүнкү баяны кийинки муунга үлгү болот деген ишеничтебиз. Бүлөңүздөр бүтүн болсун деп ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.